Саламатсыздарбы? Сиздер менен Мирлан Батырханов. Сиздерди сиз тандаган 3-чү вариант менен тааныштырып кетсек. 3-4 саат ичи интернет аркылуу иштеп отуруп, менеджер болуп айлыкка чыгуу. Эч нерсе сатпастан өзүңүздүн бизнесиңизди куруу. Стаж алып, айлыкка иштеп, пенсия жасап, пассивдүү пайда жасап, карьера куруу. Компания менен бирге иштеп отуруп, чет өлкөлөргө саякат белек алуу. Ошондой эле өз бизнесиңизди куруп алуу, нолдон баштап. 51 000 сомдук бонус материнство аттуу бонусун алуу. Эми биз жакшылап түшүндүрүп кеткенден мурун сизге бул ишти дегеле кандай адамдар жасап атышат жана кандай адамдар жакшы акчаларды таап атышат деген мисалдардан келтирип кетсек, бир нече окуяны көрүп кетели, сизге мисал болуп кетсин бул. Умарова Мария 3 баланын энеси, фабиликке чейин 14 жыл бою лицейде мугалим болуп иштегем дейт. Акчам эптеп жетип жетпей, эптеп жашап жүргөм дейт. Анан мени Лена жана Сергей наставниктерим ушул сонун компанияга чакырганына аябай ыраазымын дейт жана үйрөткөнүнө. Ошондой эле анын үстүндөгү Жабраил аттуу наставнигиме да чоң рахмат, ыраазычылык билдирем дейт. Азыркы учурда мына компанияда иштегениме 3,5 жыл болду дейт. Бул эски текст. Национальный директор болуп, менде 13 директор, өзүм 13 адамга директор болгон жардам бердим жана жалпысы командамда 73 адам директор болду. Директор деген бул 30 миңден 50 миңге чейинки акча тапкан адамдар. Бул эми эски текст. Азыркы учурда 200ге жакын директору бар. Азыркы учурда 5 жылдан көбүрөөк болуп калды иштегенде, мына азыркы учурдагы айлыгы 800 миң сом ашыгы менен жылына 9 миллион рубль таап атат. Бул сизге мына эң сонун эң күчтүү натыйжалардан көрсөтүп берсек, эгерде кимдирбирөө бул бизнесте акча жок деген суроо болсо, мына ушул сизге мисал. Эми кичинерээк акчалардан көрүп кетсек, Гүлназ Борбуева фабиликке 2016 жылы ноябрда өзүм үчүн алуу максатта катталган. Наставнигимдин WhatsApp'тагы интернеттен сатуусуз 30-50 миң сом айлыкка чыгууга жардам берем деген статусун көрүп кызыгып калдым. Анткени декретте болчумун. Эми кичинерээк акча дегенибизде бул эми сиздерге реалдуу, биздин шаарлар, биздин мамлекеттерге көпчүлүк адамга реалдуу акчаны көрсөтүп кетели дегенибиз. Ал эми 800 миң мына бизге окшогон, мага окшогон адамдар үчүн бул мисал. 200 миң, 500 миң таап атам, мен миллион тапкым келет дегендер үчүн бул мисал да. Кимдирбир араңызда да ушундай адам угуп аткан болсоңуз, сиз үчүн да бул мисал. Ал эми сиз 5-10 миң таап аткан болсоңуз, же 10 миң таап аткан болсоңуз, же 50 миң таап аткан болсоңуз, өзүмдүн бизнесимде 50 миң тапкым келет десеңиз, анда сизге мына мисал. Апрель айында директор статусун ачтым. 5 айда алгачкы жакшы айлыгым 49 миң сом айына болду. Мына 5 айда директор болду, 5 баланын энеси болуп интернеттен иштеп отуруп. Ал эми азыр айлыгым 92 миң сом айына. Иштегениме 1 жыл 3 ай болду. Жаңы иштей баштаганда Түркияга саякатка барам деп максат койгон элем. Июнь айында жолдошум экөөбүз фабиликтин жардамы менен Анталияга 10 күнгө саякатка барып келдик. 2018 жылы февралда Сингапурга барып келдим. Мына жакында 2018 жылы май айында болсо дагы бир жолу Анталияга, Түркияга салып келди жолдошум менен. Фабилик эң сонун жакында Бишкекте непридуманный история аттуу мааракеде карман болуп 600 киши үчүн өз ийгилик окуямды айтып берип, канчалаган кожокелерге өзүнүн жашоосун өзгөртүүгө дем күч берип келдим дейт. Кеңешова Самара, директор, 31 жаш. Мирлан фабиликке мени 5 жыл мурун Москвага да чакырган. Мен анда кызыкпай койгом. Кыргызстанга келгенде көчөдөн көрүп калып, дагы сунуш кылдым. Мага командасында башкалар үйдөн отуруп 30-50 миң сом айлыкка чыгып атканын айтты. Мен үйдөн отуруп акча тапса болоруна кызыктым. Анткени жолдошум Россияда, колумда болсо 6 айлык бала бар болчу. Фабилик жана бул онлайн система жакты. Онлайн окутуу, онлайн презентациялар бар экенин, продукциясынын кымбат эместиги, ассортименти бүт кызыктырды. Башында колумдан келбейт окшойт деп ишенбей жатып көп убакыт жоготуп койдум. Башында мен тынбай адам чакырып аттым, эч ким кызыкпай атты. Каттап жаттым, эч ким иштебей атты. Менин колумдан келбейт окшойт деген ойлор улам келип атты. Мени көп адамдар шылдыңдап жатты. Бир тууган иним да аферист деп жаман көрүп жатышты. Семинар, тренингтер, видеолор, наставник менен тынбай сүйлөшүп туруу мага күч берип атты. Таштап койгум келген күндөр болуп атты. Кышында Тони Роббинстин семинарына Сингапурга барып келдим. Келгенден кийин менин аң сезимим башка болуп, алга деген гана сөз менен жашап калдым. Берилип иштегениме 4-5 ай болду. Азыр директормун. Айына 40-50 миң сом айлык ала баштадым. Эми баары алдыда көптөгөн пландар, тилектер, командам, апам, наставниктериме жана Бриллиант командасынын лидерлерине колдоосу үчүн аябай ыраазымын дейт. Арсланбек кызы Атыргүл, 22 жаш. Окууну бүтүп ишке кирем десем, айлык 5 миң сом экен. Убактынча иштеп турайын деп фабилик офисине оператор болуп ишке кирдим. Инстада иштеп группа түзүп чоң акчага чыксаң болот деп сунушташты. Группа түзбөсөм офиста айлык алып отура берем да дегем. Айлыгым бир жумада бүтүп калып атты. Бирөөнүн кол астында иштеген жакпай баштады. Графиктен чыкпай иштейсиз. Ишти толук аткарбасаң сөз угасың. Үйдө отуруп иштеп, өзү каалаганда иштеп 38 миң сом айлык алгандарды көрүп мен да баштадым. 2 жума бою ар күнү 20-30 адамга жөнөтүп аттым. 200 адамдан бир да жооп келбеди. Бара-бара токтотпой сунуш кыла бердим, видеолорду көрдүм, үйрөндүм. Тынбай сунуш кылып, адамдарды каттап, аларды билгениме үйрөтө баштадым. Буларды бүт видеолордон, наставниктен, лидерлерден үйрөнүп аттым.
Наставниктеримден бизнести гана эмес, көп нерсени үйрөндүм. 6 ай болду иштегениме. Уже директор статусуна чыктым. 50 миңден жогорку айлык. Эркин графикте иштейм. Отчет тапшыруу дегенди билбейм. Наставниктериме жана менин дружный командама чоң ыраазычылыктарды билдирем. Азыр апам да мени менен бирге иштеп өсүп атат. Эми чоң максат тилектерим бар. Түркияга саякат белекке алуу үчүн иштеп атам. Фабилик менен бирге баары ишке ашат дейт. Саламатсыздарбы, мен Гусейбеева Аидамын дейт, 32 жашта, көптөгөн баланын энесимин дейт. Фабиликке 2 жыл мурун случайно келип калдым дейт. Азыркы учурда директор болуп калдым дейт. Менин наставницам Алиева Зульфия мени Одноклассникадан таап алды дейт. Мен ал Одноклассникада тупо жөн гана убактымды кетирчүмүн, убактымды өлтүрчүмүн дейт. Ошо Фабиликтин мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткөндө аябай ыраазымын. Азыркы учурда туруктуу кирешем бар, жана көптөгөн жаңы тааныштар пайда болду дейт. Мен кыялданышты, максат коюп ага жетишти үйрөндүм, жана бактылуу аял болушту үйрөнүп алдым дейт. Фабиликке ушундай сонун мүмкүнчүлүктөргө рахмат дейт. Жакыпова Нуризат, директор, 25 жаш. Студент кезде Фабиликке кошумча иштегем. Турмуш шартка байланыштуу Россияга кеткем. Россиядан келип, кесип боюнча мамлекеттик кызматта акимиятта иштедим. Жолдошумдун жумушуна байланыштуу башка шаарга көчүп кеттик. Үйдө отуруп калдым. Мектепте балдар бакчасында жумуш бар болчу, бирок мага жакпай атты. Үй жумуштар менен кошо каалаган убакта иштесе болчу варианттарды карап жаттым. Бизнес идеялар көп болуп атты, бирок аларды баштоо үчүн капитал керек болчу. Үйдө отурган кожокелерди ошондо чындап түшүндүм. Сериялардын планын толтуруп аттым. Керек болсо бирдик үчүндө күйөөмдөн акча сураган такыр жакпай атты. Буга чейин Мирлан Батырханов Фабиликке кайра кел, сенде опыт бар, азыр мурункудан жеңил, онлайн система бар деген болчу. Ал жөнөткөн видеолорду бир сыйра көрүп чыктым да, баштаганга коркуу сезим болуп атты. Үйдө бекер отурганча жасап көрөйүн, баары бир эч нерсе жоготпойм, болбой калса дедим. Жолдошум каршы болбоду. Интернет өтө слабый жерде аракет кыла баштадым. Үйдүн ичинде интернет жакшы тартпай, үйдүн короосунда сыртта бир стульчикте отуруп алып иштеп аттым. Адамдар менен үй кружок, мастер-класстарды уюштуруп аттым. Команда түзүп чоң айлыктарга чыгуу максатын койдум. Киришип январь айынан баштап апрель айында директор статусун ачтым. 4 айда. Фабилик эч кандай акчасы калбай, кайсы жолго барарын билбей калган адам үчүн да чоң мүмкүнчүлүктөрдү бере алат. Алгачкы директор катары айлыгым 36 миң болду. Азыр чет өлкөгө саякатка иштеп атам. Эми баары алдыда дейт. Ура Жамалова Ася, мына өзүнө жаккан шикарный машинаны, Chevrolet машинанын ээси болуп калды. Аллага рахмат ушундай сонун мүмкүнчүлүктөргө дейт. Азыркы учурда бул Асия Рубин директору, Рубин директорлору орточо 150 миңден 200 миң сомго чейин акча табышат. Мына ушундай акчаны таап атып, мына өзүнө керектүү автоунан алып алды. Кийинки мисал Кожоева Меркиял, старший директор, 38 жашта. Мурунку жашоодо мугалим, андан кийин көп жылдык кожоке болчумун. Бир тууган сиңдим Эленора мени Фабиликке чакырып каттады. Мени кошумча иштеп отуруп, жакшы акча чыкса болору кызыктырды. Мен башында көп нерсеге үйрөнө албай жүрдүм. Айтор көптөн бери кожоке болгонум үчүнбү? Мен сүйлөй албайм. Сүйлөшүп бер, дейт элем наставнигиме. Керек болсо үйрөнөт экенбиз. Азыр жакшы да сүйлөп калдым. Башында Мирландын видеолорунда эмне айтылса ошону кыла бердим. Канчасы жок деди, кызыкпады, кызыгып иштебей койду. Туугандардын арасында ал жерде акча жок деп шылдыңдагандар да болуп атты. Наставник ошондой бирөө бар болгону жакшы деген сөзүнө мен ишенип иштей бердим. Өзүмө ишенбей кеткен күндөр да болуп атты. Мени видеолор жана башка лидерлер менен группада сүйлөшүп туруу сактап жатты. Менин группамда күчтүү кыздарда чыгып, жакшы натыйжаларга жете баштадым. Лидер катары өнүгүп, өсүп, жакшы тажрыйба алып жаттым. Жакшы айлыктарга чыга баштадым. Азыр старший директор болуп, астымдан бир директор да чыкты. Фабилик менен көптөгөн пландарды кое баштадым. Башка деңгээлдеги жашоого умтулуу пайда болду. Астыда көптөгөн пландар, командам, наставниктер жана сиңдиме рахмат ушундай сонун мүмкүнчүлүктөр жана колдогонуңуздар үчүн. Старший директор Азимкулова Роза, 24 жаш. Сулуулук салонунда администратор болуп иштеп жатканымда, сенин потенциалың чоң. Сен Фабиликте өз бизнесиңди ачып көп акча табышың керек. Бул жерде потенциалың колдонулбай калып атат, деп көп айтып атты. Мен кызыгып, бирок ишенбей кошумча группа түзүп аттым. Бир убактарда эч ким иштебей атат, деп таштап койдум. Башкалар өсүп, сонун айлыктарга чыгып атканын көрүп жаттым. Наставнигим кетирген каталарымды көрсөтүп берген соң, башка жол менен иштей баштадым да группамды чоңойто баштадым. Жумушумда болсо ар бир күн окшош болуп, эркиндик жетпей атты мага. Жумуштан чыгып, Фабиликке толук киришем деп чечтим. Жумушумда стабилдүү айлык, авторитет бар болчу. Фабиликте белгисиздик бар болчу. Менин командамда күчтүү лидерлер пайда боло баштады. Атургүл менен бирге иштеп тез өсө баштады. Кыйын мезгилдерде күчтүү команда, параллель веткаларда лидерлер, наставниктерим, лидерлерим мени колдоп атышты. Апам башында ишенбей каршы болуп атты. Азыр эми Кудай бурса, Түркияга акысыз саякат акциясына катышып атам. Фабилик менен бирге бүт кыялдарымды орундатууга толук ишеним пайда болду. Эң негизгиси кыйынчылык учурунда сынып калбай уланта берүү өтө маанилүү экен. Ошондо гана ийгилик келет экен. Мен кыялдангандай эле өз бизнесимдин ээси болуп калдым.
дейт. Акыркы окуяны көрүп кетсек, Исмаилова Лилия 29 жаш, Ош шаары директор, 3 баланын энеси. Окууну бүткөндө аптека ачканбыз. Жолдошум врач болгон үчүн бул бизнес бизге жакын болду. Ошол мезгилде мен фабрика өзүм үчүн арзандатуу менен алуу максатында катталгам. Үйдүн жанында начальник жок, каалаганда ачып, каалаганда жаап жүрдүм. Жумушка чыксам акча бар, чыкпай калсам акча жок. Анан тынбай текшерүүлөр тажатты. Кассанын контролу начар болуп, обороттогу акча азайып кетти. Остаток да көп болуп кетти. Аптеканы жаап салып, чоң фарм компанияга ишке кирип алдым. Мед представитель болуп. Айлык акысы жогору, таза. Ал жерде 5 жыл иштедим. Көптөгөн жокту угуп, жакшы тажрыйба алдым. Декретке чыктым. Анан жакшы акча кармап көнүп калган жаным, жолдошуман тынбай акча сураган сайын өзүмдү ыңгайсыз сезип аттым. Ага чейин мага фабрикте досум Дарья сунуш кылып жаткан болчу. Роддомдон чыкпай туруп видеолорду көрө баштадым. Мирлан мага сенде эми бош убакыт пайда болду, көрүп чыксаң болот видеолорду деди. Мени ишке чакырып жатышты кайра. Ойлонуп көрсөм, мен ишке чыгыш үчүн баламды бирөөгө каратышым керек экен. Ал эми фабрикте үйдөн отуруп телефон менен иштеп акча тапса болорун угуп көрүп жүргөн досум Дарья Аяшы Мирландан командасындагы адамдардын окуясынан көрүп жүргөм. Анан үйдө бала менен иштешти тандадым. Наставниктин айтканын жасай берсең натыйжа болорун угуп кыла бердим. Ар күнү жолугушууларды уюштуруп жаттык үйдө, кафеде, офисте, WhatsApp'та. Видеолорду тынбай көрүп ишке үйрөнүп жаттым. Ошондой эле мен фабриктин продукциясын кардар катары жакшы билгеним мага плюс болду. Элди продукцияга оңой кызыктырып аттым. Анан наставнигим мени менен кандай иштесе, мен да ошондой иштеп аттым. Анан адамдардын үйүнө барып да жолугушуп аттым. Мурункудай кур ушакка убакыт болбой калды. 2,5 айда директор статусун ачтым. Азыр Египетке саякатка иштеп атам. Эми ушундай игиликтерге, ушундай началарга жетиш үчүн, ушундай акчаларды табыш үчүн, чет элге саякатка чыгыш үчүн, материнский бонустарды алыш үчүн, пенсия алып туруш үчүн эмне жасаш керек? Негизинен сиз бул ишти жасап атасыз, жасап жүрөсүз, хобби катары. Акысыз жасап атасыз. Эч ким акча төлөбөй атат, бирок сиз өз ыктыярыңыз менен добровольно бул ишти жасап атасыз, хобби катары. Эч ким акча төлөбөсө да өзүңүз жакшы көрүп жасап атасыз. Бул эмне ишкен көрүп кетели. Мисалы, бир сулуу салонго, атактуу бир сулуу салонго бардыңыз да жасандыңыз. Мына могул жылдыздарга окшоп, Райымжан кызы же Айжамал Кабыловаларга окшоп, ошол салондон жасанып кеттиңиз дейли. Жасанган соң сиздин прическаңыз же кашыңыз же макияжыңыз досторуңузга, тааныштарыңызга жага баштады. Алар сизден сурай баштады, кайсы жерде жасадыңыз, сону жасап бер деп сурай баштады. Сиз эмне кыласыз? Сиз сөзсүз түрдө аларга мактап айтып бересиз, туурабы? Анан алар дагы эртең маареке болгондо, же керек болгондо ошол сулуу салонго барып жасанышты. Жасангандан кийин алар дагы өз тааныштарына айта баштады. Ушинтип биз дайым бири-бирибизге бизге жаккан нерселерди айта баштайбыз. Сиз ошол сулуу салонго адамдарды айттыңыз, ал адамдар өздөрүнүн тааныштарын айтты, тааныштары тааныштарына айтты. Ушинтип отуруп ал сулуу салонго көптөгөн кардарлар келе баштады. Жана ал сулуу салондун обороту көбөйүп, кардарлар көбөйүп, акча көбүрөөк түшө баштады. Бирок сиз ал сулуу салонго барганыңызда эч убакта көпчүлүк сулуу салондор, көпчүлүк ишканалар сизге ооз эки рекламаңыз үчүн, көптөгөн кардарларды алып келип бергениңиз үчүн сизге эч убакта акча төлөбөйт, же арзандатуу бербейт, же белек бербейт, туурабы?